Саламатсыңарбы кыздар? Бүгүнкү биздин темабыз кыргыздардын улуттук кийимдери. Кыргыздардын улуттук кийимдери. Бул жерде биз план боюнча айтсак, кыздар, биринчи сурообуз кыргыз улуттук кийимдерге боюнча жалпы маалымат. Ал эми экинчи сурообуз болсо, кыргыз улуттук кийимдеринин тарыхы. Ал үчүнчү сурообуз болсо, алгачкы жана азыркы кийимдердин бири-бири менен болгон байланышы, айырмасы жөнүндө айтылат. Сабактын максаты студенттерге биринчи кыргыз улуттук кийимдер жөнүндө жалпы маалымат берүү. Экинчи кийимдин тарыхы боюнча билимин калыптандыруу. Үчүнчү кийимдердин баалуулугун жана маанисин айтып берүү. Кыздар, мынакей теманын максаты да айтылды. Кана эми кийим жөнүндө ким эмнени билет? Кана кийимдердин түшүнүгүңөр барбы силерде? Мына өзүбүз кийим кийип жүрөбүз, ушунун какой-то бир нерсесин силер түшүнөсүңөрбү? Кана биринчи кийим жөнүндө айткылачы, кыздар. Туура, кыздар. Кийим деген бул адамдын денесин тышкы чөйрөнүн ар кандай жагымсыз таасирлерине коргоочу буюмдардын жалпы аты. Туура айттыңар, кыздар. Азаматтар, бул кийим деген дагы эмнени түшүнсөк болот? Кийим жөнүндө кандай сөздөрдү дагы айтсак болот, кыздар? Кийим элдин чарбалык маданий жашоосуна, жашаган чөйрөгө ылайыкталган кийим болуп айтылат. Кийимдер эмнеден жасалат? Кийимдер жүндөн, териден, кездемеден жасалат. Ар бир эл, мисалы, ар бир улуттун өзүнө тиешелүү улуттук кийимдери бар, кыздар. Мисалы, мына кыргыз элинин өзүбүздүн улуттук кийимдерибиз эмнеге байланыштуу болгон экен? Бул деген биздин жашоо шартыбызга, мисалы, көчмөн калк болгонбуз да биз мурдачы кыргыз эли. Анан жашоо шартка, климатка, жаш өзгөчөлүгүнө жараша кийимдер ушинтип доордон доорго өзгөрүлүп турган. Бул улуттук кийимдердин мааниси дагы азыркы убакта өтө биздин кыргыз элибиз чоң басым жасоодо. Мисалы, мына баардыгыбыз эле кыргыз улуттук кийимдерди кийгенге, кийсек аябай жарашыктуу болуп атат. Студенттер, аялдар, эркек балдар, жаш балдарга даже биз кыргыз улуттук кийимин кийгизсек, аябай жарашыктуу болуп атат, кыздар? Кыргыздарда кийимдер эркектин, аялдын, балдардын болуп, жыныс, жаш курактарына карата бөлүнөт. Бул сүрөт боюнча кыргыздын улуттук кийимдери элдин этностук тарыхынын ажырагыс бир бөлүгү. Кыргыз кийими жана анын улуттук өзгөчөлүктөрү тарыхый узак мезгилде табигый жагдайлардын, көчмөн мал чарбанын жана ага байланган жашоо ыңгайынын өзгөчө шартында калыптанган. Кыргыз элинин аялдары ак элечекти кайсы күндөн бери кийгендиги жөнүндө так маалымат жок бизде. Ал эми 27 кат токол элечек деп айтылат экен. 27 кат болсо, ал эми 40 каттамдан турганы каз элечек болот. Элечектин төбөсүнүн бийиктиги адамдын жашоо шартын көрсөтүп турган. Жаңы алган келиндин элечегине кызыл чүпүрөк менен кыргак тагылчу. Тапталган кездеме тегиз болуп оролгондуктан аны алдын ала таптап даярдап коюшкан. Түндүк аймакта элечекти ээк алгычы жок кийген эмес. Байлардын аялдары болсо элечектин жоолугу кызыл уч же Ыстамбул деген кездемеден жасалганын салмышчу.
кызды турмушка узатып жатканда шыр жана жакшы оролсо жашоосу жакшы болот деп эсептешкен. Салттуу баш кийим катары калпак байыртан тарта азыркы күнгө чейин сакталып кийилип келет. Эркек кишилердин баш кийими калпактын алгачкы түрлөрү кийизден уюлтуп жасалганын баары эле биле бербесе керек. Уютулган калпакты уютма же туюк калпак деп аташкан. Бүгүнкү күндө мындай туюк калпактын мыкты үлгүсү мамлекеттик тарых музейинде да сакталып турат. Ал эми бычылып жасалышына карата калпак 2 тала жана 4 тала болуп экиге бөлүнөт. Азыркы жасалып жаткан калпактардын дээрлик көбү 4 тала. Аттуу баштуу колунда барлар киш калпак, бакай калпак, хан калпактарды кийген. Киш жана хан калпактар эл ичинде эле оозеки айтылып калганы болбосо, бүгүнкү күндө анын сакталып калган үлгүсү жок. Чапан эркектер менен аялдар кийчү сырткы кийимдердин бир түрү. Өткөн кылымда кеңири таралган. Бүгүнкү күндө да популярдуу боло баштады. Чыптама бул жеңи жок, узуну белге чейин аялдардын жилети. Аялдар аны көйнөктүн үстүнөн кийишет. Бул кийим жылуу жана жеңил болот. Мурда негизинен көпчүлүк учурда үйдө кийишкен. Азыр ар күнү кийилчи кийим болуп да калды. Жумушта да кийсе болот. Кеп такыя бул аялдардын баш кийими. Аны көбүнчө турмушка чыга элек кыздар кийишкен. Турмушка чыккандан кийин үстүнөн элечек кийген. Ал башка ылайыкталып, элечектин четинен этеги чыгып калбагыдай бийиктикте ак чертиктен шырылып жасалат. Тебетей кыргыз элинин салттуу баш кийимдеринин бири. Анын жердиги көрпөдөн да, суусардан да, сүлөөсүндөн да, түлкүдөн да, кундуздан да жана башка ушул сыяктуу баалуу аң терилеринен да тигилген төгөрөк баш кийим. Ошондой эле азыркы мезгилде жаш балдарга өтө басым болуп баратат. Бул кыргыз улуттук кийимдери. Балдарга, жаш балдарыбызга, кыздарыбызга өтө жарашыктуу. Мынакей тема дагы айтылып өттү, кыздар. Түшүнүктүү болду? Айтылган темалар кандай суроолоруңар бар? Баары түшүнүктүүбү? Рахмат анда кыздар. Мына эми мен силерге үй тапшырма берейин. Биринчи жазып алгыла кыздар. Азыркы убакта кыргыз улуттук кийимдеринин өзгөчөлүктөрү. Эмне менен өзгөчөлүк болуп атат? Азыркы убакта ошону жазасыңар. Ал эми экинчи суроо болсо, аялдардын кыргыз улуттук кийимдеринен эскиз сүрөт тартып келесиңер. Ал эми үчүнчү болсо, кыргыз улуттук баш кийимдерине кластер түзүп келесиңер. Ушул темалар баары айтылды. Силерге түшүнүктүү болуш керек. Рахмат кыздар. Саламатта болгула.